Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр математика сабагы. Сабагыбыздын темасы 69-беттеги мисал маселелерди иштөө. Сабагыбыздын максаты берилген мисал маселелерди иштегенди билесиңер. Логикалык ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Так, туура, тез иштөөгө тарбияланасыңар. Дептерлерибизди ачып, мисал маселелерди иштөөгө киришебиз. Номер 1. Таблицаны толтур. Балдар, кошуудан чыккан жыйынтыкты сумма деп атайбыз. Бул жерден белгисиз кошулуучуларды, белгисиз сумманы таап, таблицаны толтурабыз. 2. Маселени чыгар. Анаранын 15 сому болгон. Ал 4 сомго дептер сатып алды. Анаранын канча сому калды? Маселени иштейбиз. Балдар, силер акчанын жашоодо кандай зарылдыгы бар экенин билесиңер. Номер 5. Маселени чыгар. Жылдыз пирожное сатып алыш үчүн сатуучуга 10 сом берди. Пирожное 4 сом турат. Сатуучу жылдызга канча сом кайтарып берүүгө тийиш? Ойлонуп, маселени иштейбиз. 4. Салыштыр. Сандарга чоң, кичине, барабар белгилерин коюп, сандарды салыштырабыз. 5. Логикалык ой жүгүртүүңөрдү өстүрөсүңөр. Оозеки иштөө. Аскар Тимурдан 2 жашка улуу. Тимур Айбектен 1 жашка улуу. Аскар Айбектен канча жашка улуу? Аскар канча жашта? Тимур канча жашта? Айбек канча жашта? Номер 6. Сүрөттөр боюнча иштөө. Бул жерден экинчи таразадагы коондун салмагын аныктайсыңар. Бул берилген тапшырмаларды жиберүүнү унутпаңыздар. Тапшырмаларды туура, так аткарсаңар, булуттагы самолет